Толук көчүп келе элекпиз, мындай пока майрамдык маанай деп шариктерди үйлөп. Мамлекет чек арачыларды турак жай менен камсыздоодо. Мекенге ак кызматын өтөп, ак өргөлүү болгондордун бири Нуршан Кудайбергенова. 3 баланын энеси. Жаңы батиринде ак дасторкон жайып, алгачкы конокторун тосууда. Келгендер көрүндүк берип, ырым-жырымын жасап жатат. Үйлүү болдук. 3 бөлмөлүү. Бул биздин залыбыз. Бул жак детский. Көчүп келдиңиздерби? Жок, толук көчүп келе элекпиз. Акырындан кирип атабыз. Бул жак ванна экен. Шарттары жактыбы? Албетте, абдан жакты. Ооба. Эң негизгиси Кудай буйруса өзүбүз үйлүү болдук деп сүйүнүп атабыз. Нуршан айымдын жолдошу да аскер кызматкери. Бул үй бүлөнүн батирине УКМК төрагасы башпакты. Саламатчылык, бай алтындарым, алтындарым. Кандайсыңар? Үйдө алдыңарбы? Жакшыбы? Кубанып атасыңарбы? Кубанычыбыз койнубузга батпай турат. Ушу неберелерим дагы ак эткенин так этип, ушу чоң үйгө жетсек экенбиз деп, ар дайым тамак ичкенде чоң үйлүү болсок экенбиз деп бата кылышар эле. Ошо балдарымдын батасын Кудайым кабыл кылып отурат. Камчыбек Ташиев аскер кызматчыларынын жана алардын үй бүлөлөрүнүн турмуш шартын жакшыртууга көңүл бурулуп жатканын белгиледи. Менин үйүм турак жай программасынын алкагында 77 чек ара кызматкери батирлүү болду. Урматтуу президентибиз Санур Кожоевичтин түздөн-түз берген тапшырмасы негизинде аскер кызматкерлерин, анын арасында чек арачыларды үй менен, квартиралар менен камсыз кылуу программасы негизинде берилип жатат. Бүгүн сиздерге 77 квартира берилет. Ошол эле мезгилде ушул айдын аягына чейин дагы 180 квартира берилет. То есть ушул эле айда биз 250 квартирадан ашык квартираны сиздерге берип атабыз. Бул деген ошол биздин чек арачыларыбыздын кылган кызматынын так мыйзам чегинде иш билгилик менен аткаруусуна өбөлгө түзөт деген ишеничтебиз. Ачкычтары тапшырылган батирлер Маликов көчөсү 91 дарегиндеги Мураз турак жай комплексинде жайгашкан. Бардык шарты менен дароо эле көчүп келүүгө болот. Конуштуу болууну көксөгөндөрдүн ой кыялы орундалып кубанып турган чагы. 25 жылга чукулдап калды. Чек ара кызматына кызмат кылып жатканыма. Бүгүн кубанычыбызга чек жок, чындыгын айтканда. Үй бүлөбүз менен көп жылдан бери күтүп атканбыз бул квартираны. Биз чек арачылар кызматты гана ойлонушубуз керек да, мекенге чын жүрөктөн таза ак чын дилибиз менен кызматыбызды кылышыбыз керек. Мамлекет тараптан ушундай шарттар түзүп берсе, биздин көңүлүбүз бир гана кызмат кылуу болот да. Телеграмма барды, ошо бир ай мурун аласы үй деп, ошондо укканда өзгөчө сезимдерге болдум. Эми жакын арада алам деп ойлогон эмесмин да. Анан алганда укканда эле ошо күлүштү ала элек деле сүйүнүп өзгөчө сезимдерге болдум да. Жаш кадрлар үчүн дагы бул аябай жакшы стимул берди. Буюрса, биз дагы ушинтип үйгө ээ болдук. Батирдин кезегинде ошол 20 жыл бою кезекте турганбыз. Анан ошол мамлекеттик ипотекалык компанияда 2 жылдан бери кезекте туруп. Ошол бүгүнкү күнгө туш келди. Буюрса, 2 комнаталык батирдин ачкычына ээ болуп жатам. Кече күнү эми жалюзи тагып, анан уборка кылып, анан кийин газ плитаны орноттук. Анан ошо клем паластарды жайметтик, салып. Койшубаевдердин үй бүлөсү жаңы батирге бирин-серин оокатын алып келди. Жакынкы күндөрү толук көчүп келишмекчи. Кызмат кылганыма 16,5 жыл болду чек ара кызматында. Ошо үйдү очередь менен алдык. Абдан кубанычтабыз, кубанып, сүйүнүп отурабыз. Үй бүлөбүз менен. Сүйүнчү мама үй алдык да, жакшы болду, куттуу болсун дедик. Биз айылда турабыз. Айылдын шартын билесиңер да, 1-2 комната үй иши болуп, булар 4 баласы менен өзү болуп жашап кетсе, ага да Кудайга тобо. Ушулардын тилегин тилеп отурам, ушулар бактылуу болсун, мен бактылуумун да. Мурунку кухнябыз кичинекей болчу. Кайындадагы кухнясы. Биякта кененкен эмеси, потолоктордо бийкен, тиякта кичинекей болчу да, потолоктордо низкий болчу.
Быйыл Баткен, Ысык көл облустарында жана Бишкектен дагы чек арачыларга батирлердин ачкычтары тапшырылмакчы. Соңку 5 жылда 570тен ашык чек арачы үйлүү болгон. Жакынкы жылдарда биз чек арачылардын бардыгына үйлөрдү берип бүтөбүз. Чек арачылар мындан ары квартирадан квартирага чуркашып, ар түрдүү үйлөрдө жашашып, ар түрдүү шарттарда жашашпайт. Бардыгы бирдей, жакшынакай, ошол адамга ыңгайлуу шарттарда жашаганга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Чек арачылардын иштөө шарттары дагы жакшыртылууда. Аталган кызмат үчүн 60тан ашык объект тургузулган, дагы 30-да курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Чек ара инфраструктурасын жакшыртууга каражаттар республикалык бюджеттен каралууда. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.